Ошол жактан жооп беребиз. Анда баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яжузу лил мухрима ан ягтасила би qasdi at-taharati aw izalati al-ghubar. Эми бизде адамдар түшүнбөй калбасында ихрам кийгенден кийин болду ал жуунбашы керек деген. Жок, жуунса болот. Жуунса болот. Ошон үчүн яжузу лил мухрим. Ихрам кийген адамга дурус аягтасила жуунусу дурус. Эмнеге? Би qasdi at-tahara тазаланыш үчүн. Жунуп болуп калса эмне болот? Жуунуш керек. Тердеп кетсе эмне болот? Жуунуш керек. Bir kanap kaldı, же bir musur tөгүлүп кетти, же bir нерсе болуп кетти, жуунуш керек. Ау изалатил губар. Эми азыр бул нерсе жок болуп калды. Илгери айлап сапарга чыгып төө менен, ат менен, эшек менен ажыга барган мезгил эшек менен болбойт, кечиресиңер. Төө менен, ат менен. Эгерде бир адамга эшек менен ажылыкка барам десе, ал дурус эмес. Ошон үчүн велосипед менен кетип атышпайбы? Дурус эмес. Ошо эми дурус эмес дегенде кандай? Ага милдеттүү эмес ажылык. Демек улоосу жок анынчы. Анан эми реклама үчүн кетип өзүнүн жаны жолдо өлүп кала турган болсо жакшы эмес, Азыр деген нерсе мамлекеттер бар, виза деген маселелер бар. Анан барып мен ажыга кеттим десе, ба мусулман мамлекеттер макул деп өткөрүп коюп атат да, болбосо өткөрбөйт. Ошого жок, ажыга барам десең, ошо улоо. Ажылык милдеттүү болуш үчүн эмне? Рахила. Ошол улоо биринчи даяр болуш керек. Улоого дегенде төө менен ат деген илгери. Ал дегенде самолет менен автобус, самолет менен, жок, ат менен төө экөө окшош эле. Самолеттун VIP-синде же жөнөкөй деген сөз. Самолет. Ат машина менен десеңиз болбой калат. Экөө ат менен төө экөө окшош эле, эч айырма жок. Болгону төө VIP болсо, бизнес класс болса, ат не аркада отурган. Ошондой адам ылайыктуу адам кара эмне кылыш керек? Ажылыкка баруу милдеттүү болот.